Пионер деген ким? Советтер мезгилинде мектеп окуучулары 9-10 жаштан баштап пионер деген атка ээ болушкан. Ал үчүн биринчи кезекте активдүү, отличник окуучулар, ал эми экинчи кезекте жакшы окугандар, башкача айтканда ударниктер жашы келгенде автоматтык түрдө пионер болушса, начар окуган, тартиби начар окуучулар пионер болуш үчүн бааларын, жүрүш турушун оңдоого туура келген. Окуучу пионерликти ант берүү менен баштаган. 1-2 класста октябрёнок, 3 класстан 8 класска чейин пионер, 9-11 класстарда комсомол деп аталып, окууну бүткөн соң партияга мүчө болушкан. Пионерликке өтпөй калган окуучулар достор арасында кадыр-баркы жок болуп, шылдыңга кабылышкан. Пионер ар дайым башкаларга үлгү болгон. Пионер күнү кантип пайда болгон? Советтер Союзу учурунда балдарга тарбия берүү катуу көзөмөлгө алынып, ал үчүн ар кандай уюмдарды түзүшкөн. Алардын эң негизгилери Октябрёнок, Пионер жана Комсомол уюмдары. 1922 жылдын 19 майында бүткүл Россиялык комсомолдордун жыйынында пионердик отрядты түзүү боюнча чечим кабыл алынып, бул күндү пионерлер күнү деп жарыялашкан. Оттой күйгөн жагындар батыр элдин пионерлери, Ленин жолун кирдетпес келечектин ээлери. Аткан октой жактанбас, большевиктин балдары, ага жогун жоготпос, болбосотун солдаты. Кубанычка кубанган сонун элдин пионерлери. Судан аккан шарылдап, биз! Эркин элдин пионерлери, биз! Ленин жолун кирдетпес, биз! Болочоктун элдери, биз! 1991 жылы СССРдин кулашы менен пионерлер күнү, деги эле пионер деген түшүнүк өз маанисин жоготкон.